УКМК Кыргыз-Өзбек чек-арасында жашыруун туннель табылды. Улуттук коопсуздук комитети Ош облусуна караштуу Кара Суу районундагы Телман айылынын аймагында Өзбекстанга өтчү жашыруун жер астындагы жол табылганын кабарлады. Бул туннелдин тереңдиги 15 метр бийиктикте, кире бериши 1,8 метр, туурасы 1,5 метрге жакын. Кире бериштен чек ара сызыгына чейин 40 метр. Туннелдин кире беришинен чыгуусуна чейинки аралык 270 метрди түзөт деп айтылат маалыматта. УКМКнын билдиришинче, бул жол табылган аймактын ээси учурда Жалал Абад облусундагы Кызылжар шаарчасындагы психиатриялык ооруканада жатат. Анын саламаттыгын дагы текшерүү үчүн кайрадан экспертиза жүргүзүлөт. Эки өлкөнүн чек арасында жалпысынан 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005 жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам жабылган. Расмий Бишкек менен Ташкенттин мамилелери 2016 жылдан бери жакшыра баштагандан тартып кайра ачыла баштаган. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын жалпы узундугу жалпысынан 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек аранын 1170 чакырымы 85%, анан бери дагы 13% жакыны такталган. Булак Азаттык.